Президент дыйкандарды арзан насыяны максаттуу пайдаланууга чакырды. Ак Тилекте 180дей жүк ташкан унаа кезекте турат. Көмтөргө ишке орноштурам деп адамдардан акча алып качып жүргөн жаран кармалды. Саламатсыздарбы, эфирде Айтмакчы программасы. Президент Садыр Жапаров 22 февральда Фейсбуктагы баракчасы аркылуу жазгы тала жумуштарын утурлай дыйкандар менен фермерлерге кайрылды. Анда 3 жылдык мөөнөт менен үстөгү 6% жеңилдетилген насыя берилип жатканын, жалпысынан бул багытта бюджеттен 26 миллиард сом бөлүнгөнүн белгиледи. Вот теперь заживем. Бул каражаттын 1,5 миллиарды үрөн сатып алууга, дагы 1 миллиарды ирригация тутумун жакшыртууга берилгенин, үрөндү дыйкандар 4,5 үстөгү менен 2 жылдык мөөнөткө алса болоорун айтты. Буга чейин насыя алгандан кийин аны максаттуу иштерге жумшабай койгон учурлар арыбын эле. Жер айдоого алынган насыяга той бермей, үй оңдомой, машина сатып алмай жана башка адаттарыбыз болгонун эч ким танбастыр. Андыктан сиздерден сураныч, эми андай кылбастан 1-2 экини 3 кылып алганга жетишсеңиздер жакшы болот эле. Алмайдын бермеyi бар дегендей, алган насыяны сөзсүз төлөш керек экенин унутпаңыздар. Быйыл дыйкандардын 1 бөлүгү алса, кийинки жылы 2 бөлүгү, аркы жылы 3 бөлүгү насыя алуусуна шарт түзүп беришибиз керек деп жазды Садыр Жапаров. Благие намерения. Кыргызстандын Улуттук коопсуздук комитетине караштуу чек ара кызматы Кыргыз-Казак чек арасындагы Ак Тилек өткөрмө бекетинде 180дей жүк ташыган машина кезекте турганын билдирди. Маалыматка ылайык 60 машина жүккө байланыштуу тиешелүү документтерди күтүп жатат. Чек ара кызматы жүк ташыган машиналар Казакстанга кең булуң өткөрмө бекети аркылуу дагы өтсө болоорун эскертти. Жогорку кеңеште соңку кездери Кыргыз-Казак чек арасынан жүк ташыган машиналардын өткөрүлбөй жатканына байланыштуу маселе бир канча жолу көтөрүлгөн. Кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү жагдай тууралуу тараптар сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын, анын жыйынтыгы чыга электигин билдиришкен. Булар биздики иш ордуна көрбөй калышты. Ысык көлдө алдамчылыкка шектелип, жергиликтүү тургун кармалды. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, февраль айынын башында Каракол шаардык милициясына Ак Суу, Жетегүз райондорунун жана Каракол шаарынын 3 тургуну арыз менен кайрылып, 2019-жылы Нурлан аттуу жаран Көмтөр ишканасына жумушка орноштуруп берем деп акча каражатын алып, бүгүнкү күнгө чейин жумушка да орноштурбай, акча каражаттарын да кайтарбай жаткан билдиришкен. Да ты что? Ай-яй-яй. Жалпы материалдык чыгым 365 миң сомдо түзгөн. Аталган арыздар Каракол шаардык милициясына катталып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 209 беренеси менен кылмыш иши козголгон. Сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында жүргүзүлгөн тергөө ыкчам иштеринин натыйжасында шаардык милициянын кылмыш иликтөө кызматынын ыкчам кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүү жарандын өздүгү аныкталып колго түшүрүлдү. Ал Жетегүз районунун Кызыл Суу айылынын 35 жаштагы тургуну Ш.Н. болуп чыкты. Ал алгачкы жүргүзүлгөн суракта күнөөсүн толугу менен мойнуна алган. Ушуну менен берүүнү жыйынтыктайм, саламатта калыңыздар.